Саламатсыңарбы, студенттер? Биз бүгүн кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Биздин предметибиз адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы предметинен биздин жаңы темабызды баштайбыз. Бул темабыз эндокриндик бездердин ичинен арасынан жыныс бездери болмокчу. Бирок бул эндокриндик без дагы анан экзокриндик безге дагы киргендиги үчүн бул аралаш бездерге кирет. Бүгүнкү биздин сабактын планы жыныс безинин топографиясы, жыныс безинин түзүлүшү жана жыныс бездеринин кызматы болмокчу. Урматтуу студенттер, бүгүнкү биздин сабактын максаты жыныс бездеринин жайланышын, түзүлүшүн, кызматын үйрөнүп билүү. Анын натыйжасында сиздер жыныс бездеринин топографиясын, жыныс бездеринин морфологиялык, анатомиялык түзүлүшүн жана жыныстык көбөйүүдөгү ордун түшүнө аласыңар. Адегенде жыныс бези бул эмне? Жыныс бездери кайсыл жерде организм кайсы бөлүктөрүндө жайланышкандыгы жөнүндө топографиясына көңүл бурсак, жыныс бездери бул организмдин жыныс айырмасын көрсөтүүчү жана ошол жыныстарга таандык продуктларды чыгаруучу ички жана сырткы секреция бездери болуп эсептелет. Демек, бул өзү организмдин ички бөлүгүндө жайланышкандыгы болбосо, бөлүп чыгарган гормондору сырткы түтүкчөсү аркылуу сыртка дагы жана клетка аралык боштуктарга да бөлүп чыгаргандыктан аралаш бездерге кирет. Студенттер, дагы силерге бир өзгөчөлүгүн айтып коеюн. Биз силер менен бул адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы предметин өтүп жатып, бир топ жаныбарлар менен жана ошо жаныбарлардын арасында жыныстык диморфизм менен гермафродитизм деген сөздүктөрдү укканбыз. Гермафродитизм бул бир организмде эки жыныс органынын жайланышкандыгы болсо, ал эми жыныстык диморфизм ар бир организмде өзүнчө жыныстык айырма бар экендигин билдирет. Омурткалуу жаныбарларда жана адамдарда жыныстык диморфизм кубулушу бар. Бул деген сөз жыныс айырмасын көрсөтүүчү өз алдынча органдар болуп эсептелет. Демек, жыныс бездери анда экиге бөлүнөт: ургачылык жана эркектик жыныс бези болуп. Биз андан ары улантсак сабагыбызды. Эн бези. Бул эн бези эркектик жуп жыныс бези. Эн бези кайсыл жерде орун алган? Эн бези түйүлдүк учурунда экинчи бел омурткасынын тушунда пайда болот. Төрөлөр замат ал эн безинин жайланышы, мына стрелка менен көрсөтүп атам, могул калтанын ички бөлүгүнө жайланышат. Оң жана сол тугумда турат. Эн бези агыш түстүү тыгыз кабыкча менен капталат. Эн бези бул эркектик жуп жыныс бези болуп эсептелет. Тирүү жыныс клеткалары сперматозоид жана эркектик жыныс гормону болуп бөлүп чыгарат. Сперматозоид бул эркектик жыныс клеткасы болуп эсептелет. Силер жакшы билесиңер. Ал эми жыныс гормону, эркектик жыныс гормонун биз кийинки слайддарда аталышын билебиз. Бул гормон түздөн түз канга кошулуп, организмдин бир катар функциясына таасирин тийгизет. Эркектик тукум бези сүрөттө көрүп тургандай, бул уруктуктун ичинде, оң жана сол уруктуктун ичинде эн бези жайланышкан. Ошол эн безинде жыныстык гормондор жетилет. Көрдүңөр, жыныстык гормондор жетилет бул жерде. Эркектик тукум безинин тышка чыгуучу ийреген түтүкчөлөрү бар. Алар эпителий катмары менен капталган. Эркектик клеткалар, сперматозоидтер ушул жерде жетилет.
Сперматозоидтер 15 жаштан пайда болот, 55-60 жашка чейин сакталат. Андан кийинки слайдка өтсөк, энелик без. Бул жатындын эки жагында жайланышкан. Мынакей жатын аялдардын ургачылык организмдин мына курсак көңдөйүнүн ылдыйкы бөлүгүндө киндиктин астыңкы жагында жайланышкандагы бул эки жагында жайланышкан ургачылык жуп жыныс безинен турат. Өзүнүн байламтасы менен жатынга кыймылдуу бекип турат. Энелик безде ургачылык жыныс клеткасы, жумурткалык же энелик клетка өрчүйт. Жыныс органдардын нормалдуу иштешине жана экинчилик жыныс белгилерине, үндүн өзгөрүшү, эмчектин өсүп чыгышы, ошондой эле таасир этүүчү гормондор канга бөлүп чыгарат. Энелик бездин иши аялдын жашына жана бүтүндөй организмдин функциялык абалына жараша болот. Силер көрүп турган сүрөттө могу жатынды көрүп атасыңар. Ургачылык жыныс клетка жумурткалык бөлүктү көрүп турасыңар. Ошондой эле бул жумурткалыктын ичинде жумуртка клеткасынын өчүшү байкалат. Ушул жерде жайланышат. Кийинки слайдта ургачылык урук бези. Мынакей сүрөттө дагы жакшы байкалып турат. Аялдын урук безинин тышка чыкма заты энелик клеткалар болуп эсептелет. Алар аялдын тукум безинин кыртыш клеткаларында, мына фолликулалардын кыртыш бөлүгүндө өсүп жетилет. Кыздардын энелик клеткалары 12-15 жаштан жетиле баштап, кийин уруктанууга жарандууларынын саны 300-500ге чейин жетет. 28-21 күндөн 28 күндө бир жолу жетилип турат. Жумурткалык клетка 45-50 жашка чейин сакталат. Андан кийинки слайдка келсек, эми биз ошол жыныстык бездерден бөлүнүп чыккан гормондор, эркектик организмден кандай гормон бөлүнүп чыгат жана ургачылык организмден кайсы гормон бөлүнүп чыгат. Эркектик жыныс безини мына уруктуктан андроген гормону бөлүнүп чыгарылат. Бул андроген гормону бөлүнүп чыкса, ал эми аялдарда жумурткалыктан эстроген гормону бөлүнүп чыгат. Ушул андроген жана эстроген гормондору мынакей бул сүрөттө аталыктын белгиси турат, билесиңер. Андроген гормону эркектик организмдин боюнун өсүшү, түктөрүнүн өсүшү, сөөктөрүнүн өзгөрүшү, булчуңдарынын чыйралышы боюнча жана ички органдарынын көлөмдөрүнүн чоңоюшуна ушул андроген гормонунун таасирин тийгизет. Ошон үчүн жыныстык диморфизм келип чыгат. Эркектердин келбети, түктөрү, сакал, мойлоо дегендердин беттердеги түктөрдүн өсүп чыгышы, көкүрөк клеткасынын чоңоюшу, баш мээсинин көлөмүнүн чоңоюшу, жүрөк, ошондой эле ашказан, бөйрөк, боор, баардык органдардын көлөмү салыштырмалуу аялдарга караганда чоң болгондугу ушул андроген гормонунун таасиринен келип чыгат. Андан кийинки эстроген гормону бул ургачылык организмдин жумурткалыгынан бөлүнүп чыккан гормон. Эстроген гормону дагы аялдардын сүт бездеринин өсүп чыгышы, аялдардын үнүнүн ичкелиги, аялдардын назиктиги, көлөмдөрүнүн көптөгөн органдардын көлөмүнүн төмөн болушу ушул эстроген гормонуна байланыштуу. Ургачылык белгини мынакей оң сүрөттүн слайддын оң жагында белгисинен ажыратып алабыз. Бул көбүнчө генетикалык белгилер болуп эсептелет. Кийинки слайдка келсек, ушул эркектерде андроген гормону бул жыныстык органдардын иш аракетин көбөйүүгө катышат. Ошондой эле организмдеги үндүн, түктүн, организмдин келбетинин
өзгөрүшүнө алып келет. Ошондой эле эркектик организмде андроген гормонунан башка тестостерон гормону бөлүнүп чыгат. Бул эркектик организмге күчтүү, салмактуу, мүнөздүү болушуна алып келет. Билесиңер, адамдардын көбүнчө эркектерде мүнөз оор келет. Билесиңер, буларда ыйлоо процесстерине токтоо келет. Көбүнчө аялдарга окшоп жашынбастан булар көпчүлүк ойлорун, мүнөздөрүн ичине сактайт. Мына ушул процесс ушул тестостеронго тиешелүү болот. Андан кийинки эстроген бул аялдардан бөлүп чыгарган жыныстык гормон эстроген тери, сүт бездерин өсүп чыгарышын тейлесе, ошондой эле прогестерон бойго тутуу эмбрионалдык өрчүүсүн, ошондой эле үндүн, назиктиктин, органдардын көлөмүнүн кичинелигин эстроген өзгөртөт. Аялдарда түйүлүктүн өрчүүсү пайда болгон үчүн прогестерон гормону кошумча гормон болуп эсептелип, эмбрионалдык өрчүүдө чоң кызмат аткарат. Ошондой эле сүт бездеринин өрчүүсүндө дагы эстрогенге кошумча гормон болуп прогестерон эсептелет. Биз андан кийинки слайдка келебиз. Биз жалпысынан бүгүнкү сабакты бышыктоого жетип келдик. Силер менен бүгүн биз жыныс бездери жөнүндө сөз кылдык. Жыныс бездери организмдин кайсы бөлүгүндө жайланышкандыгын, топографиясын, алардын түзүлүшүн, алардан бөлүнүп чыккан гормондор жөнүндө эмне үчүн мен көптүк түрдө сүйлөп атам? Анткени жыныс гормондору булар эркектик жана ургаачылык организмдерде эки башка гормондорду бөлүп чыгаргандыгы жөнүндө түшүнүк бердик. Ошондой эле булар эндокриндик жана экзокриндик бездерге киргендиги жөнүндө да айттык. Демек, алардын генетикалык белгилерин көрсөттүк. Эми силерге мен бышыктоо менен силерге бүгүнкү теманы жыйынтыктап жатып, силерге мен суроо бермекчимин. Ушул жыныс гормондорунун окшоштук жактарын бул жака жазасыңар. Бул жыныс гормондорунун айырмачылыгын бул жака көрсөтөсүңөр. Мына ошентип силер ушул жыныс бездеринин окшоштугу жана айырмачылыгын билүү менен бүгүнкү темабыз бышыкталат. Урматтуу студенттер, бүгүнкү темабыз аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Кийинки кезек силер менен тесттик баарлашууга келип жетти. Анткени биз эндокриндик бездер боюнча чоң главалык темабыз бүттү. Анда эндокриндик бездер боюнча кайталоо жүргүзүп, кезектеги тестке даярдангыла. Көрүшкөнчө.